Араңыздар, мына биз азыр кыргыз элибиз эң башкы биздин таянартыбыз бул Манас да. Анан ошол Манас илимин мисалы манасчыларыбыз өз кырынан, чечмелегендер өз кырынан, бирок сиздин сүрөтүңүз дагы ушунчалык Манас дүйнөсүн эң чоң тонун камтып турат да. Бөлүгүнчү аны чагылдырып, чечмелеп, бүт баарын айтып турат. Эми ушуну биз элге дагы кантип жеткирсек болот? Ошол сүрөттөрдөн дагы эмнелерди көрө алсак болот? Ал ошол сиз тартып атканда кандай мындай элестер келет, же ошол аталар кандай колдоолорду берет, же кандай суроолорду берет? Ошолордун ичине киргениңизде эмне болобуз? Бизге ушул ички дүйнөңүз менен бөлүшсөңүз, анан биз ушул нерсени биз азыр сиздерди эми унчукпай тартасыздардан элде көрүп коелу кетип атат. Ушуну эми биз кантип элге жеткирип, биз элдеги жана канында калган Манасты кантип ойготобуз? Кантип элибиз биригет? Аябай жакшы суроо болду. Мен эми ошол Манастын сиз айткандай ошол бир жылт элесин бергенге аракет кылып атам да. Анан мен муну ошол укмуш жазадым деп айта албайм. Бул ошондой бир жанагы Болот Шамшиев айткандай бул целый космос деп атпайбы? Бул чоң кыргыздын мындай адамдын акылы аңдабай турган улуу дүйнө да. Аны мен тарттым, мен аракет кылып аткан сүрөтчүмүн. Ошо аракет кылып, ошол бир жылт элесин ошол өзүмдүн деңгээлимде аракет кылдым да, аны укмуш баарын жасап бүттүм дегенден алысмын. Аны адамдын өмүрү чак келбейт да. Анан ошого ошол менин максатым ошол сүрөт аркылуу, сүрөт өнөрүндө Манаска болгон мамилени бир өзгөртсөкпү деген нерсени айтып атам да, жанагы пенделиктен. Бул Манастын өзүнүн деңгээли бар да. Өзүнүн ошол ички мазмуну бар. Ошону кыргыз эли ошол канча кылымдардан бери ошого аяр мамиле кылган. Өтө аяр мамиле кылган. Биз ошондой аяр мамиле кылсакпы деген ойду оңдосокпу деген ошо сүрөт, композиция, тамга, белги жана бүт оймолордун баарын карап чыкпадым. Мисалы мен ага киргенге чейин мына менин өмүрүм уже канча эмнедеген өмүрүм өттү. Мен дагы эле ошол түшүндүм деп айта албайм. Мен түшүндүм, баардыгын тең билдим. Ошол Манастын образын ошо андан жок, анда мен жаңы баштап атам. Жаңы аракет кылып атам. Ошол менден кийинкилер кача ошого көңүл бөлүп, ошолор эми алардын деле өмүрү чак келбейт. Бул Манас өзү мына манасчыларды айтып түгөткөн жок да. Бир да манасчы мен айтып бүттүм, Манасты толук бүтүрдүм деп айткан жок. Айта албайт да. Бул ошондой улуу дүйнө. Бул ошонусу менен күчтүү. Ошого эң биринчи мына дүйнө эле кызыга баштады. Биз өзүбүз ошондой мамиле кылып, биз ошону мындай бир аяр мамиле кылып, баягы ыйык нерсе ошондой туюк болот. Ыйык нерсеге ошон үчүн ага түшүнсүн, мен жөнөкөй эле айтайын, ага түшүнсө адам жүрөгүн тазалаш керек, оюн тазалаш керек. Эми ар бир кыргыз ал мына айтып атпайбы, канында бар, ал түз эле кирет. Түз эле түшүнөт кыргыз баласы. Ага мындай аракет деле кылбай деле койсоң, сен Манас түшүн, ана Манас ыйык деп кыргызга айтуунун кажети жок. Кыргыз өчүн. Бирок ал эсине келиш керек да. Ошону айтайын. Эсине келсе эле ал кыргызга эчтеке түшүндүрүүнүн кереги жок. Ал мен ошого аракет кылып жана сүрөт аркылуу жана сүрөттүн жана композицияда ошол мен сөз менен айта албай турган нерсени ошол тамга аркылуу ыйык. Бул ыйык деген нерсе ошол мисалы сөз менен айтканда да жетпейт да, тамга көз менен көргөндө адам таасирленет. Жана кечээки жана композицияны көргөзгөндө мисалы ошону эми мен бактылуумун, ошол композиция азыр дүйнө жүзүнө жайылып кетти. Интернеттин пайдасы тийип атат да. Анан көпчүлүк учурда таң калыштуу, тиги аркы мына Австралиядан, Канададан, чет жактагы. Анан таң калыштуусу кыргыздын аял кишилери чалып атат да, чалып. Эми как будто түйүңдө мени менен жашап жүргөн бир Айгүл деген эже чалды, Канададан чалып, анан айтып атпайбы, Майрамкул мен көрдүм дейт. Жана анимацияны Манас ата бар чыгып ушул элге келсе кут келет деп жана тексти да, музыкасы менен. Эми бул буйрук да, мисалы мен аны атайын пландаган жокмун да. Ушинтип чыгарып анан дүйнөгө жайылтам деген план болгон, бул өзүнүн өзү болду да. Анан айтып атат да, мен бир көрүп эле ыйладым дейт. Мен эмнеге ыйладым, аны сен билесиң дейт. Ал бир кыргыз жана эс тутум деп атпаймынбы, ошол көрдүңбү символикада жана биздин ата бабалардын гениалдыгын мен байкап атам, чийип атканда ошол оймо чиймелердин бардыгы тең ушуларды көрүп ошол эсине келет деп атат да. Ошол эс тутумдагы ошол улуу жанагы эс жана ойду жана кыргыз ойду алып жүрөт, ою таза болгон да кыргыздардын. Ошол улуу эл экени ошолорду көргөзгөнгө аракет кылып атам. Себеби мисалы ошол маалыматтын баарын сиңирдим да. Сиңиргенде ошол кишилерден уктум.
мен ошолорду уккандай адам таасирленди да, ошол жөнүндө ошол жолго түшкөндө ошол жөнүндө маалыматтарды ал, ошол жөнүндө китептерди оку, ошол жөнүндө бүт баягы ойлонгон оюң бар эле ошол болуп калат да. Ошонун негизинде анан бияка сиңгенден ал өзүнөн өзү тартылат экен да, композиция ошентип пайда болот. Жөн эле отуруп мисалы сөзүмдү калп айтпакчы атайын пландап тартпайм. Мен так азыр Манас тартам, анан Алмамбет тартам, анан тигини тартам, анан мен выставка кылам, анан мен момуптем, анан элдө андай план жок. Анан калп айтпакчы бул өзү эле болуп атат. Мисалы композицияны тартып атканда дагы аны мен ойлонбойм. Тартып атканда ошол маалда ошол өзү диктовать этет да жумуш. Ошентип келип анан ошол иш бүткөндөн жанагындай выставкалар өзүнөн өзү болот. Жана выставка болгондо деле көрдүм, жана кыргыз патент чакырып, анан жанагындай балдар өзү топ пайда болуп, текстин жанагы Мирхамит жазып, тигини Айбек Байымбет жанагы неме кылып, дагы бирөө тиги анимация жасап, тиги дагы бирөө выставканы уюштуруп, дагы бирөө келип тиги Супарадагы жана жаңы эже келип алып, тиги дасторконду дайындап, как будто бирөө көрсө ойлойт, Майрамкул уюштуруп атат болуш керек, бул катуу уюштуруучу неме экен. Мен уюштурган жокмун. Мен де ошол тиги жанагы жүргөн кишине деле аралашып эле жүрөм да, калп эле. Тердеп койду, калп болчу тиги топ тияк келсе ошол жака кет, бияка кет. Элдин баары ойлойт, Майрамкул уюштуруп, аны эл уюштуруп атат. Мен выставканы 2 күн уюштурдум. Ажырдым, эл менен эл болуп эле жүрдүм. Эл тияк келсе кошо кетем, бияка келсе бияка кетем. Эл уюштуруп атат да. Анан мен бул нерсени байкап атам. Мунун баардыгы тең ошол элди ошол каалап калган да. Өзүнүн нерсени. Мен жанагы баягы таласка барып дагы жана тайгандарды каршы чечеткенде аны деле эл уюштурду. Баратканда ошо тыйынымды берди, машинем пайда болду, тигинин баары пайда болду, тияктан тайкен бүркүтү менен келди, бутун кокусу болсо. Бүт өзү эле болуп атат. Мен деле ошо элдин тобу менен жүрөм да, таласка бардым. Аяк барса ипподром эл толтура. Анан чыгып анан баягы сүйлөп жүрөм, тигиндей кылып жүрөм. Чөнтөгүдө да тыйын бар. Ал жерден кайра эл кармап алып койсоюп, өзү эле болуп атат да, өзү эле болуп баягы таң калып, мен өзүмө кызык ошондой нерселердин бар да. Анан мисалы мени тааныбаган кишилер ойлойт, уюштуруп жүрөт окшойт, элдин баарын жанагындай айтып, жанагындай элге минтип тигип, андай кылган жок. Наоборот, ошо элден үйрөнүп жүрөм. Ошол жерде мисалы ар бир деталдарды ошол жерде мисалы жөн аксакал сүйлөп отурат, ошол деталдарды аласың. Ошол сөзүнөн таасирленип жөнөкөй мисалы жөн отурганда деле жанагы сөзү сүйлөгөн сөзү ошол жерден сен өзүңө керектүү маалыматтарды. Анан ошонун негизинде кээде бааса санжыраны эмнеге окуп каласың? Жанагы өзүң кээде бир нерсени ойлонуп каласың да. Сен өзүңдүн оюң, манасың бар да, өзүңдүн жана ойлонгон ойлоруң бар. Ошолордун баарын кайра китептен табасың да. Таң калсаң, ошондо анан сен далилденет. Мисалы жана жишана жөнүндө мен көп нерселерди ойлонуп жүрчүмүн да, жана мына бугу, эмчин бугу эне. Эмчин жана мүйүздене. Анан баягы бул мүйүздене ким болду экен? Ошол негизинде санжыраны каза баштадым. Санжыраны казып отуруп анан бул мен Маматкулдун кызы болом. Алар ошол үңкүрдө жанагы эмбеки аттарын аты душмандар өлтүрүп кеткенде, ал ошо кайберенин сырын билишкен да. Кийин анан тияктан эми баягы кыскартып айтканда тиги инисин атып салып анан тиги кыз кишини алып барып тукум кылабыз деп. Анан ал ошо санжырага жазып атат да. Анан ал кыз ары бери баскан сайын үстүнөн нур чыгып турчу экен. Аны байкап калып анан бул жөн кыз эмес экен. Деп анан тиги байбичеси айтат, муну өзүбүзгө эле алып калалы. Жуучу көп чыга баштаган экен. Ал мүйүзденебиз, өзү мындай өңдүү түстүү неме экен да, акылдуу. Анан ошол өзүнүн инисин алып берип коет да. Анан ошондо жанагы санжырада ошо айтып аткандары мен ушул нерсеге макул, 3 нерсеге макул болду деген экен да. Мени башка чаппа. Анан мен усул кылып атканда караба дептир да. Анан ушундай бир момундай кырсыктар болуп калса, мен балдарым көп балалуу болобуз. Ошону боз үйдө алып тегерембе дечүгөн да. Ушуларды анан өзүмдүн бир мындай касиеттери болгон экен да. Анан бир асманда учуп бараткан бир дуба кылганда ошол канаттуу очокко түшүп калчу экен. Ошолордун баарын эгер досторуң эме кылса, ошону макул болбо дептир. Ушул нерсе суранган экен. Анан тиги атабыз макул болбой анан баягы жолдоштор келбай, сенин аялың ушундай бир касиеттүү экен, ушундай дубасы бар экен, ошону көргөз дейт да. Боз ичип алып баягы эметкен, анан айлачып кеткенден кыстайт да. Кыстаган болбой калды деп анан дубасын көргөзүп, өзүнүн касиет бирок көр, эл сыйлаган аны. Эл сыйлап, элдин баары эмне ошол аял затынын касиетине башый экен. Ошонун адамдык билимине башый экен. Ошондой көптөгөн жагдайлар ошол элди башкара турган аял киши болобу, эркек киши болобу, ошонун билимине, ошонун дараметине жараша кыргыздардын мындай жүйүнө таң калышты. Ал аял болобу, эркек болобу, эл башкара турбаса ошого мындай макулдугун берген да. Сөз түрдө ал кандай неме болот анысына сураган эмес.
анын уруусунда изилдей баштадым. Жанагы уруу, жанагы эн тамга мунун баардыгы тең ошо санжырага байланышкан нерсе, жанагы санжырага кирип кеткен ошондой болуп калды. Анын үстүнө мен окуган кесибимде промграфик болуп калды, жана символикаларды изилдеп калдым. Бул тагдыр. Анын символиканын ичинде кайра отуруп тарых. Анан ошого байланышкан кишилер менен сүйлөшүп отуруп, баягы сен баягы адам мындай экен, өзү божомолдоп чекшейт экен бир нерсени. Сен ага чейин китеп окуган жок, ага чейин санжыр окуган жок, тарых, бирок божомолдоп чекшип жүрөсүң да. Ушулар ушундай го. Ушундай болуп калса кандай болот? Көрдүң баягы сен ошол дүйнөгө түшүп алдың да. Анан далилдеш үчүн китеп окуй баштайсың. Далилдеш үчүн тарыхчылар менен байлана баштайсың. Жана Баяз Туралга бар, алардан анан баягы ойлонуп жүргөнү тиги айтып атат да. Анан Кытайга барганда да жана улустун улуу күнү деп ошол жакта маалымат алдым да. Анан ал жөнүндө алып отуруп, жана калпак жөнүндө маалымат алдым. Көрдүң баягы жол өзү түшөт экен, аны мисалы адам пландабайт. Мондай улуу иш жаза, мен баягы кандай иш жазадым, мен убакыт көргөзөт. Ал жол өзү тандап, ошондой кишиге келгенде ошондой маалымат алып, ал өзү ошондой жолдо жүргөндө адам өзү быша баштайт экен. Анан дагы бир нерсени мындай таң калыштуу, бул тагдырбы деп калдым да. Кээде ойлойм, балким тияктан ошондой буйрук кылып коем. Кээде күнү түнү мындай катынкыдай задание бергенде иштейсиң да. Мисалы мен эч жерде иштебейм, бирок дагы ошо менен дагы эле бүтө элекмин. Азыр эң бараң ошол Манас деп айтпайбыз. Манас темасы бул өтө мындай адамдын акылы мындай аңдабай турган чоң бир улуу тема экен да. Анан азыр эң бараң түшүнүп, эң бараң мына баштадым деп ошол баягы учугун баштап атам да. Ошол нерсени баягы эл билип, азыр кийин аксакалдар ошондо булар мен ойлоп атам, азыр түшүнүп атам да. Ушул нерсени жаштарга айт деп айтып атат да, жаштарга айт. Анан ушул нерсени ал убакта мен көп билим ала элек болчу, бирок ошону билген экен да. Сен эми ушулардын баарын алгандан кийин сен ушулардын баарын жаштарга айт. Сен өзүң менен кошо кетип калсаң, мунун баары табышмак бойдон калып калат да. Мен эмне кап кайдагы ушунун баарын кайдагыны мен билбей келем. Бирок шекчичим да. Көрдүң, ошондой билим ала элек, бирок шекчип жүрчүмүн. Ушундардын баары чын ушундай билим алгам го. Анда ушундай нерселердин баарын өзүм толуктайм го. Төлөгөн Касымбектер айтып койду да, сен эми маалымат сен окуп аткан, сен мынтип айтты, сен окуган, азыр сен билген маалыматтар көбү редакцияланган деп айтты да. Манастын баарын окуп чыкканса, мунун баары редакцияланган деп айтты да. Анан эми бир учур келет, ошол так өзөктөгү маалыматтардын баары сенин колуңа тиет деген. Мен таң калдым, колума тиет. Бирок ой кетти, бирок ишеним болгондо колума тиет го депчи. Ошонун баары эми Кытайга чейин бардым, азыр ошол бүт санжыра эми баягы бүт жанагындай маалыматтардын баары, балким мисалы художник мындай да, ошол сен тапкан маалымат же сен уккан маалымат ал калп болобу, чын болобу, эгер ошол өзүңдүн кыргызга мындай жакшы маалымат болсо, сүрөтчү мына чыгармачыл адам ишенет. Биздин эң бир жакшы нерсебиз, мисалы мына кыргыз жөнүндө бир мисалы кээ бирөө мындай өзү мындай оюна келип жакшы сөздү айтып берет да. Ал тарыхта деле жок, ал балким эч жерде жок болушу мүмкүн. Бирок ал ошол жерде эркип айтып коет да. Чыгармачылдан биз ишенебиз. Көрдүңбү? Ошого ишенип, ошону өзүңө сиңирип аласың. Ошонун негизинде сен баягы эркип калып, ошонун негизинде чыгарма жаратып коюш мүмкүн. Көрдүңбү? Чыгарма ошондон жаралат. Ал балким ал архивде болбошу мүмкүн. Ал балким тарыхта деле болбой калышы мүмкүн. Болгон эмес болушу мүмкүн да. Бирок чыгармачы биз бул сүрөтчүлөрдүн бир жакшы жери, биз ошол маалыматка ишенебиз. Ошол жөнүндө жазып, анан ошол маалыматты айтып коюш мүмкүн да. Ушундай болгон өзүңдүкү кылып айтып коесуң да. Анан ошончо кээде тарых билгендер могу калп айтып атат. Мындай болгон эмес. Балким действительно болгон эмес. Бирок жанагы музыканттар, могу сүрөтчүлөр, анан жанагы чыгармачылардан да окшошпуз. Маалыматка ишенебиз. Ал балким болгон эмес. Таптакыр болгон эмес болуш. Балким андай да болушу мүмкүн эмес болушу мүмкүн, бирок сен угуп калганың ал ошол маанилүү да. Сен эгер бирөө мисалы кээ бир адамдар бар да, баягы оюна келгенде айтып коет. Кыргыздын гениалдуулугу көрдүм, баягы алар деле мисалы окуган эмес да, отуруп туруп ошол ой келет, ошол ойду айтат. Көрдүм, балким ал болгон болушу керек. Эгер таасирленсе ошол чындык бар. Жана мен көп чыгармаларды окуганым ошондой. Мисалы Айтматовдун чыгармаларында 3 доорду бириктирип атпайбы. Мурунку кайсы бир доордогу нерсени айтып барат, андан кийинки ортоңку доор, анан азыркы доорду. Мисалы көрдүм, ал балким ал болгон эмес болуш, бирок ал чындык, анын баардыгында чындык, өзөгүндө чындык бар да. Ал ошол ойлонгон. Ал генийди, ойлонуп отуруп, ошону жыйынтыктап отуруп, ошонун баардыгы тең, мен кийин таң калдым да, ошонун баардыгы тең ошол бизге айтып аткан экен да. Момдай болгула. Могу жерден жаңылдыңар, могу жерден момдой болгондо момдой болосуңар.
Ана бардык бул чыгармалардын сынган кылычты окуганда деле Төлөгөн Касымбек ошол айтайын деген нерселерин чыгармага жараткан экен да. Ошол диндин кесепети кандай тиет, азыркы маданият кандай болуп аткан, ал подтекст бар да. Мисалы жана көрдүм, жанагы бир ийик чешен деп атпайбы? Канчалык сен баягы сабатсыз болсоң, билим жанагы ошого билимге жанагы эмеге жанагы көбүрөөк маани берип көрдүм. Баягы мисалы билими жок адамга сен баягы капырлар келе атканда сен этең эле болон десең ал капыр өлөт. Ок өзүнөн чыгат деп алдап атат. Ал тиги ишенип алып барып анан кырылып калбадыбы? Ошончо сынган киши жазып атпайбы? Көрдүм, анан тигиге барып айтып атат, ай мен аркы дүйнөгө барганда бешин эшигин мен ачам деп тиги ишенип алды да. Ишенип алып тигини дагы кысмат, кулдай кысмат кылып, анан кийин жанагы арганда алтын палтындын баарын тең ошого көмдүртүп анан кайра өзүн өлтүрүп салып атпайбы? Көрдүм, байлык үчүн алып. Көрдүм, ошол жерде бир жерде эмнени айтып атат? Сен билимдүү бол деп атат да. Сен ошол көрдүм, ал сен көрдүм, ал бирөөгө момду кул болбо деген нерсе. Сен өзүң ойлон, ой жүгүрткөн адам бол. А билимдүү адамды сен алдай албайсың. Мисалы мына билимдүү болсо мен кантип алдайм? Мен тиги аркы дүйнөгө барганда мен бешин эшигин мен ачам. Ал ачканда ал ким? Ойлоныш керек да, ал ким ал? Кудайдын элчиси болом ачкандай. А бул ишенип атат. А мисалы билимдүү адам болсо ишенбейт эле да. Ошонун баарын ал тиги жазып атат да. Көрдүңбү? Ал тигинде эл бузулуп атат. А кыргыздар тууласа ошондо билимдүү болгондо аны эч ким алдай алган эмес. Ал кыргызда элдин баарын ошондой, ошол элдин жанагы багытын көргөзүп атат, элдин ойлонгон эл экенин. Мисалы ошол ал жерде түбүндө тетиги түпкүлүгүндө азыр мына улуттун уңгу деп атпайбы? Уңгусу жатат. Ошон үчүн биз баягы могу кыйналып аткан, эзилип аткандын баардыгы тең ошол жана билимсиздикке. Ошондо көрдүм, ар кайсы немелер келип, ар кандай калптын баарын айтып, неметип отуруп, жана элдин жанагы жыдып атканы ошол чыгармаларда. Ошонун баарын мен кичине түз жанагы түз айтканда ачуу болуп калып атпайбы? Көбүнө жакпайт. Аны жакпайт деп айтпай отуруп, кээде айтып коебуз, ошону мен көпчүлүк учурда тиги азыр мени баягы үй бүлөмдө жаман ошондон жумуш токтоп атат да. Чындык деген баягы ал ачуу болуп өткөн да аябай. Анан баягы түшүнүп туруп анан кээде жакшы эле айтпайын деп айтып коем да. Айтып коюп анан баягы келгенде анан жумуш ошол менен проект токтойт. Жака барганда атайын токтотот. Кандайдыр себептер менен андыр эмандыр айтканда да түшүнүктүү да. Анан азыр билген нерсени байкап калдым. Мына бул чогулуп, жаштар чогулуп атат деген, муну ушул түгөл басып жаштар сени көтөрөт кийин деген да. Сен ушул кебиңди айта бер. Аны мен эмнеге байт? Ошол малда мисалы мен көп деле мындай билимим деле жок экен, бирок ошондо эми баягы көрдүм, баягы ошондо кишинин жанында туруп эркеткенсиң да, эркеп баягы өзүң баягы атайын баягы кое берип коет да сүйлөсүн деп. Сүйлөп атканда ошондо айтканда, о кебиң жакты балам. Сен ушуларды кийин жаштарга айт. Анан айтасың да, айтам. Анан эмнени айтам? Кайра өтөт. А көрдүм, баягы сага жүктөп коет, айт деп атат да, азыр айт окуйт деп жанагы китеп окуп жана маалыматтарды алып кийин окуйт, тиги айтса анан жаштар келип билбейбиз, эмнени айтасың? Анан эмнени айтканымды билбейм. Анан ошондон улам баягы көрдүм, баягы сага жүктөп койгондо сен билимдүү болушуң керек деген нерсени айтып атат да. А чыккандан уялдым да, кийин балким тиги түгөл басып айтканда жаштар келсе мен эмне айтам алам? Отуруп ойлондум да, айт деп атат, мен эмнени айтам? Эчтекени билбейсиң, же тарыхты билбейсиң, же бирдемелерди, же дүйнө таанымды билбейсиң, көрдүм, баягы жүктөп коюптур да көрсө. Көрдүм, ошондон улам кокуйтуп, тегилерин манжитеп кокуйт, тиги айт деле, баягы ишенип калгансың да. Ошондон улам ана жана маалыматтарды чогултуп, жана бул жаштар ошо силерге түшүнөм да. Ошондой кишилер болсо кууп бар, ошону баягы кошо жатып, үйрөнүп бирдемелерин бар, жанагы бирдемелерди жазып атып, баягы көп жаза албайт, символик ошондон пайда болду да. Могу эме эстегенде ушул аркылуу айтаармын депчи. Мунун баары кызык, таң калыштуу да. Анан ошондо отуруп анан алардын айткан эми келди да. Анан азыр бул жаштар чакырып атса, жумушун токтоткондо келем. Баягы ошондо тиги аксакалдар эстейм, постоянно ошолор эмнеде жана кайра кайталагандан аксакалдар айткан кулагым угулат да, ошолорду көрсө ушуларды айт деген экен да. Анан ошол маалда алардын баардыгы тең өтө билимдүү экен. Ошол тиги балким империя кандай максатта болгон, эл кандай кыйналган, эл эмне болгон ал көргөн экен да. Көрүп, алардын гениалдуулугу ошол бүт чыгармага жазган экен. Анткени ал ушул мага окшогон Гүпүлдөп айткан бүт баарын көбүн камап өлтүргөн да. Ошонун негизинде алардын гениалдуулугу чыгармага жараткан.
Анан мен карасам сүрөткө жаратып атам да, сүрөткө. Азыр айтайын деген бүт сүрөттөргө жаратып атам да. Ошол жанагы адам ошол кут болуп деген баягы адам билимдүү болуп, жана жишана жылуу болот деген нерсе. А бул текст немесинде сен ошол баягы билим өзүңдүн ошол улуттук жанагы оңуңду билгенде ошол сен анда сени менен дагы ошо дүйнө эли дагы сени менен эсептешет деген баягы түйүндө ошондой нерсе турат да. Эгер биз ошол өзүбүздүн баалуулуктарыбызды эң биринчиден сыйлап, ошол өз баалуулуктарды билип, мына бул балдардын баары билимдүү болгонуна мен аябай кубанып атам да. Булар менен эркин сүйлөшө аласың. Анан кээ бир нерсени сүйлөгөндө булар угат. Эгер угуп атса сен эргей аласың, сүйлөшө аласың. Эгер булар укпай азыр башка немени сүйлөп немесе, баягы сен өзүң сүйлөй албайсың, өзүң кирдеп ооруй баштайсың да. Анан булар сүйлөп мен кубанып атам да, ошондон кубанып. Эгер эл ошондой эстүү болсо, анда элдин келечеги ошол элде да. Элдин келечеги элде. Ошол эл эгер ошондой мындай аруланган эл болсо, ошондо мамлекет, эл аркылуу мамлекет түзүлөт. Ошол булардын негизинде мамлекет түзүлөт. Булардын негизинде анан могу жер сакталат да. Эң биринчи ошол эл. Ошон үчүн кыргыздар тукумга маани берген да. Ошол тукумга, ошол элдин өзөгүн кармаган эл адамдарга маани, өтө маани берген. Ошол элдин ошол казынасы катары маани берген да. Жана ак сөөктөр, жана бүт жанагы элдин туткасын карап, эл туткасы деп атпайбы, эл туткасы ошолор. Көрдүңбү? Ошондой адамдардын ошолордун баарын сактаган. Ошолордун баарын ошол аксакалдар келбай, мына бул баланы ошо бий кылгыла. Так, бул баланын шыгына жараша, бул баланы жанагы мисалы, жанагы көрдүң, жана азыркы неметкенде жанагы Исхак Разактын акыркы немесин көрбөйсүң. Бүт өзү карап отуруп, так, бул маданият министрине бул жарайт. Так, экономикага бул жарайт. Так, бул ошол өзү издеп барып жана Болот Мамедов биздин айылдан ошого барып, ошол атайын көрдүң, өтө билимдүү болгон. Анан жана көп ошо Болот Мамедов жөнүндө дагы эметкенде, көрдүңбү? Жанагы чоң жыйындарда Болот Мамедов ошол каршы чыгып экен. А Исхак Разакты билбейм, именно кайра ошону колдоп атат. Ошол постоянно көргөн баягы чындык менен да каршы чыгып тигиндей мындай болуп эмсе, кайра ошону колдоп, ошолордун баардыгы үлкөн иш жасашкан. Болот Мамедов азыр ал жасаган ишти азыр көп эч ким жасай элек. Үлкөн иш жасашкан да. Ошол Исхак Разак ошол убактагы жана маданият менен жанагы кондур чалып деп атпа, үлкөн иш жасаган. Алардын баарын ошол Исхак Разак көргөн. Ошол дареметин көргөн. Ошолорду атайын ошондой көрдүң, жанагы министрликтер коюп, ошондой жанагы бөлүм башчылары кошуп иштеткен да. Анан эгер кыргыз өзү мындай ошондой нерсени ошондой эле коюп койсо, бат эле оңолот кыргыз. Кыргызда ошондой азыр жолу эле ошол болуп атат да, ошол иш билген кишилерди ордуна коюп эле, анан ошондой бир бул жерде жана Жишанада өтө чоң маани бар да. Ошолордун баарын биз таанып, эң биринчи ошо өзүбүздү таанып. Бул жерден баягы сөзүн ачык айтканда, сен өзүңдү сыйла деген кеп турат да. Сен эң биринчи башканы кой, өзүңдү сыйла. Кыргыз өзүңдү өзүңдү сыйла. Сен өзүңдү сыйлай алсаң, андан башка элди сыйлайсың. Башка элдин эмесин да тутпа деген кеп болуп атат да. Анан бул азыр биздин жана кыйналып атканыбыз көрүн. Ошол маалда жабылып калды өзүбүздүн баалуулуктар. Биз башка элдин баалуулуктарына сиңирип алганбыз да. Өтө сиңирилип, анан өтө сиңирилген адам жанагы оңой менен кишини укпайт. Өзүбүздүкүндө эле маани бербей калдык. Маани бербей калдык да. Азыр көрдүңбү, өзүбүздөгү нерсени айтсак эле, көрдүңбү, ал тияк менен өтө баягы таасирленип калган да. Башка элдин баалуулуктарына таасирленип, көрдүң, муну айтсаң, ал эми аны деле түшүнүш керек. Аны акырындык менен анан кармашып, анан сен арап кулсуң, анан тигүү деп кармашпай, ага көргөзүш керек. Көргөзүп ага теңелбей, айлан тууганым кое тур. Убакыт өткөрүш керек да. Эгер дагы азыр унчукпай көрө берсек, дагы унчукпай мейли деп эмете берсек, ал андан бала төрөлөт. Ал бала деген уже ал ошол менен сиңирилет да. Анда уже бул түбү мамлекет жоголот деген кеп. А мамлекет жоголот деп кыргыз жоголот, кыргыз жоголса мамлекетин жок болду деген кеп да. Көрдүңбү? Бул өтө коркунучтуу. Бул жөнү болуп каңыргын түтөгөн менен бул өтө кийинкилерге өтө бир жанагы эң жаман ишти биз жооп беребиз. Жанагы аркы дүйнөдө жооп, бул дүйнөдө да биз жооп беребиз. Ошол маалда биз жүрдүк да. Көрдүңбү? Мунун баардыгына да ошол кыргыз айтат, арбак кечирбейт деп. Ана көрүп туруп анан жанагы кыргыз айтат, жанагы ким айтып атпайбы? Жанагы кайдыгерлик кылбашыбыз керек. Анткени ошол кайдыгерликтин ушуга чейин келдик да, кайдыгер болуп. Бирөөнүн ырын ырдап, бирөөнүн айтканы макул деп келдик да. Биз өзүбүздүкүн анткени мисалга өзүбүздүкү билбей калдык да, өзүбүздү да билбей калдык да.
мисалы сыртқа чыкканда сен өзүңдө да ошондой баалыктар ошону сурайт экен чыккан. Сен кандай маданиятыңды көргүсү келет экен. Ошондой сен жанагындай эмнелерди жанагы оймо чийме жана сүрөттөп атпа ошол башка тияка чыккан ошол кызык болот экен да. А тияка чыкканда тиги сакабалар жөнүндө тигилердин жөнүндө айтсаң укпайт. Мына сен өзүң жөнүндө айтсаң дейт. Өзүңдүн баалуулуктарың барбы, эмнелериң бар, ошону кызыгат экен да. Аяка кызык эмес да, аяка барып сен тиги жанагыларды айтсаң укпайт экен. Момундай айтканда жанагы жөө-жөмөк айткандай болуп калат экен. Ошон үчүн өзүңдүн жөө-жөмөгүңдү айтсаңчы дейт экен. Ошону биз өзүбүздүн жомокторубузду укпай айта албай калдык да. Ошон үчүн могу балдардын баарын азыр мен тигилер жана сиңиртип отуруп мына азыр мына элдин баары ошондой болуп калды. Бирдеме десең эле баягы рамка. Кыргыз рамкада жашаган эмес да. Кыргыз эркин ой жүгүрткөн. Эркин ою мындай кененирээк болгон да. Ар бир кыргыз эркин ой жүгүрткөн. Эгер эркин ой жүгүртпөй кыска мындай кысылып калсаң, ал уже иш жылбайт. Сен жана окуган нерсең менен чектелип калсаң, көрдүңбү? Чектеп атат. Бирдемени окудуң, ал ошол окуп алган бүттү. Мына бул жерде окулган турбай, болду, болбойт. Сеники шырык окуй деген. Ошондо бүттү да, ошондо акыл жазылган сен чындык болсо дагы сен оюң мындай ой жүгүртүң, ой чабытың эгер кенен болбосо анда жашоо кызыксыз болуп калат. Кыргыз ошол кенен жашаган да. Кенен ой жүгүрткөн, эркин болгон, чексиз. Мисалы Манас айтып атканда Саякбай көрдүңбү? Эркин айткан ал. Ал эч ким чектебейт. Ал сен так саке, ал момундай кылбайт, мындай кылбайт. Ана чектегенде ал айтпайт, айта албайт да. Ал эркин. Теманы өзү койгон, өзү эркин айткан. Кыргыз өзүнүн мүнөзү эркин. Кыргызды кыстап эле анан уже бирдемени үйрөтүп эле анан сен момундай болосуң дегенде ал жашагысы келбей калат. Жашабайт, эркин. Мисалы ошол болгон дүйнөгө да ошол үлгү болот да. Кыргыздай жашаш керек, эркин жашаш керек. Тиги Африкада барганда айтып атпайбы? Жанагы Мария Кос айткан экен, бул колуңардан келсе күндө майрам уюштургула деп. Анан мен айттым, кыргыздар ошол күндө эле майрам менен жашайт да. Биз немеге окшош экенде, күндө ошол Линда Текерет ошентип айтып кеткен деп. Күндө майрам уюштургула деп. Анан кыргыз күндө эле майрам уюштурган. Жанагы акындарды алып келип, жана комузчуну алып келип, Манасчы келгенде майрам. Элдин малы калган, бүт баары калган, Манас тугуп калган, тамакта эти асылган бойдон калган да. Майрамда жыргап, ошол жыргашкан да. Тиги акынды чакырып, ошол акын келгенде ошол айыл жыргаган. Майрам. Анан ошону ойлоп, кыргызча майрамды жакшы көрөт экен да. Бирок ал жакшы, ал туура майрам. Көрдүңбү? Ошол жана Санжирачы келгенде атайын жана илгерки жанагы байманаптар кокуйтуп, малынан өдө дайындап, азыр сүйлөтөлү да. Аны төргө тургузуп, анан күбүсүнө келтирип, ошону атайын ошо даярдаган да, ошо сүйлөй турган Санжирачыны. Жана манасчылар да булар. Анан манасчыны төргө тургузуп койгон, анан баягы бакылдап бүт айылдын баары келген, бүт жумушун баарын таштаган. Ошол күнү майрам болгон да, жыргаган. Кыргыз туура жашаган экен да. Көрдүңүзбү? Ошону тияктан угуп атпайм, күндө майрам уюштургула. Анан мен тамашалап, кыргыз ошондой жашаган да. Анан колдон келсе ошол бизде ошондой айта турган, ошол өзүбүздөгү ошол жеке эле биз эмес, бул дүйнөгө айта турган, дүйнөгө таасир бере турган, ошол дүйнө элине, жүрөгүнө жарык бере турган ошондой чоң илим билимдер бар экен. Биз ошолордун баарын азыр дагы мына бар. Манасчылар турат, төкмакын жана өнөрчүлөр турат, ошолордун баарын иргеп, ошолордун баардыгын тең ошол жанакы улуу туңгу деп атпайбы, ошол улуу туңгуга байлаш керек. Ар бир өнөр, ошол ар бир өнөр менен иликтесең, ошол уңгу болгон. Мына кон өнөрчүлүгү жана сайматчылык өнөр болуп атпайбы? Улуттук кийим, улуттук музыка, улуттук уңгу болуш керек. Ошондо ошол күчтүү болот, ошондо энергия болот да. Эгер жана музыкада ошол улуттук уңгу болбосо, жанагы оймо чиймеде, жанагы кийимдерде улуттун уңгусу болбосо, ал иштебейт. Көрдүңбү? Иштебейт ал. Ошон үчүн ар бир элдин ошондой уңгусу бар. Ар бир элдин ошондой улуттун өзүнүн ошондой азыркы тил менен айтканда колорити бар да, ошону ордуна коюш керек да. Ошо менен ошол эл кооз. Булар ошол улуттун уңгусун таппай атпайбы? Алар уңгусу бул карапайым эл ичинде сиздерге окшогон жөнөкөй касиеттүүлөр да болот. Алар жанагы эле сахнадагыларды эле карап жүрөт да, ошо эң өзөгүн уңгусун таппай атат. Өздөрү ат коюп алышты. Бирок таппады. Кандай дейсиз буга? Мен ойлоп атам, азыр балким мына бул салуу сөз айтылган жакшы болду да. Улуттук уңгу, дүйнөлүк деңгэл, үч уран ошо так айтылды да.
А кыргыздын ошол оңгу жолу, кыргыздын эми жөнөкөй маданияты ошо дүйнөлүктөн келди. Анан Башкача айтсак болобу, мисалы мамиле кетпеген это ошол эле биздин отношенияларыбыз жоголсун деген сөз экен да. Кыргыз ар бир сөзгө маани берет да. Ар бир сөзгө. Кет. Мисалы ар бир бул кыймыл, аракет, жест, мимкет ушунун баардыгына тең маани берет кыргыз. Ар бир нерсеге, мисалы келатканда бул далысын салып калыптырса ошол баягы сүйлөнбөй эле билет да. Кыргыздын өзүнүн мындай маданияты бар да. Көрдүңбү? Биз ошол улуу маданиятты жоготуп алдык да. Улуу дүйнөбүздү ошого маани бербегендик болуп калып атат да. Ар бир сөзгө. Көрдүңбү? Ар бир сөздүн түбүндө ошол баягы ойлонуш керек да. Анда түз айтпайт кыргыз. Кыйытып айтат да. Азыр биз бул кыйытып айтат экен. Кыйытып айткан сен түшүнүшүң керек да. Көп маселелерди ошол көп каймана менен түшүндүрөт. Ал сөз түз айтпайт, балким шагысынып калбасын деп, балким бир санжыраны айтат, бир окуяны айтат. Мисалы мен илгери баягы аксакалдар сүйлөшүп отурганда бир маселени, мисалы бир окуяны айтып ошо менен чечет да, ал түз айтпайт. Жанагы аялдар жөнүндө бир кеп болуп калды, кеп болуп калып аксакалдар сүйлөшүп отурганда бир жана бир уламышты айтып атат да, көр. Уламыш аркылуу анан жана орозондо мен чоң аталар окудум ошол жөнүндө баягы кеп болуп калып ошол айтып атат да. Бир пайгамбар дейт да, анан эң кичүү мындай анан токоолун жакшы көрүп калып анан ай сенин ушул өтүнүчүңдү аткарайын дедим эле. Ушу эмне каалайсың дейт да. Анан куш жүнүнөн үй салдырганым жок. Ошону бир аткарбайсың дейт. Анан окуйду, анан баягы дүйнөдөгү куштардын баарын чакырып баягы аял жөнүндө ошол тамсил же улама аркылуу ошону айтып атып баягы тиги ошол жооп берип атат да. Жооп берип атат. Ар бир нерсени ошол жанагы санжыра же ошондой бир айтымдар менен ал жооп берген. Ошону айтып атканда ошол аксакал же ошол айтып аткан киши өзүнүн деңгээлин көргөзүп атат, ой жүгүртүүсүн, ошол жана акылман экенин далилдеп атат да. Кыргыздарда ошондой нерсеси күчтүү да. Азыр ошолордун баарын угуп таң калдым да. Ага мисалы түз эле айтып койсо болот эле да ошол аялдын ошол даражасынчы. Ошол падыша кандай болуш керек? Мисалы пайгамбар деген киши кандай болуш керек экен? Ошол улама аркылуу, балким ал ошол уламаны, ошол нерсени ошондой акылмандар ойлоп табат да. Ойлоп таап ошону ошо чындыкка айландырып, ал уламдан улам айтып отуруп, баягы тарбиялап отурган да. Көрдүңүзбү? Укмуш ал жерде ойдун тереңдиги жатат. Ал жерде ошол жашоо сабагы жатат да. Ал жерде ошол маселени кандай чечиш керек экени жатат. Ал жерде ошол адамдын ой чабыты жатат. Адамдын жанагы ой чабытынын жана кенендиги жатат. Ал жерде ошол түбүндө ошол кыргыздын ошондой кенен ойлонгон, эркин ошол оюнун күчү, ошол оюнун күчүнүн түбүндө ошол мындай туура ойлонгон. Жанагы азыр жана гумандуу деп атат да, айтматынча ошол гумандуу нерсени ошол адамга таасир туура нерселердин баарын эме кылган да. Анан мынау сайттын животныйсиге көңүл бурат.